Мына жерден ұрып қойсаң 50 сантиметр. Азыр шабдалын бутайбыз. Шабдалы бұл азыр 3 жылдық 4-ші жылға қарап келе жатат да бұл шабдалы. Шабдалы мына ылдыйкы жагында азыр мөмө бүчүр пайда болгон эмес. Мына жерде мөмө бүчүр пайда болуп тур мынакей. Мына мөмө бүчүр. Жакыныраак келиңиздер. Сиздер таанышыңыздар керек да. Мөмө бүчүр мына бол. Мынанда мөмө бүчүр пайда болбой калган. Себеп дегенде мына үстүндөгү күндү көп алып койгон үчүн мына астыңкы жерде мөмө бүчүр пайда болбой калат да. Ошон үчүн тегиз күн тийиш керек. Мына карасаңыздар үстүнкү бутактарында мөмө бүчүр бар мынакей. Мына бул мөмө бүчүр, гүл бүчүр да мына. Азыр сиздерге ушуну бутайбыз азыр. Шабдалы өтө күчтүү болот тамыры. Ошон үчүн 50% алып салыш керек бутагын. Жылыга 50% бутагы алынат. Болбосо эрте эле карып калат. Бул полукарлик болуп эсептелет. Шабдалыны коркпостон 50%га бутагын алып салсаңыздар болот. Азыр караңыздар, шабдалын алабыз. Мына тиги өсүп атат мынакей. Biraz жайып койдук мынакей. Ооруган бутактарды сөзсүз алыш керек. Ооруп аткан бутактарын. Анан кургаган бутактардын кайчылашкан жерлерин алыш керек болот да. Анан ичине карап өскөндөр бар мына окшогон жаңы чыккандар. Ичине карап кетип атат. Буларды дагы алып салыш керек. Мына 1 жылдык. Шабдалы 1 жылдык бутактан гана мөмө берет да. 1 жылдык бутактан гана берет. Анан шабдалынын оорулары бүт бардыгы күзүндө эң үстүнө чыгып алат. Баягы сок бар жерине чыгып алат. Ошон үчүн учуну мындай шабдалынын учуну алып салыш керек. Бул жерге оору чогулуп калат бардыгы. Мына тиги өсүп кетип атат, мынага барат. Буну багыттап коебуз. Азыр мынаны көрүп атасыздар, тиги өсүп атат. Бул лидерлик кылып атат, ошон үчүн ара менен ошону айдап алып салып, мындай. Мындай алып салып. Ылдыйраак. Ну, очень хорошо, да? Желим болуп атат. Assalamu alaikum. Ошону алып салыш керек. Жатабы? Мындай столчок калбаш керек да, мына көрдүңүздөр, азыр мына жерден дагы алыш керек. Мына кескен жер бүтүп кетиш керек да. Жакын болуп. Эгер бул столчок болуп калып кетсе, бул бүтүшү кыйын болот. Азыр мынакей оорулуу бутак. Оорулуу бутакты алып салыш керек. Анан мынакей, мына ал дагы ичиге карап келатат да. İçine karar öskönünü alış керек емес сөзсүз.
Азыр көрдүңүздөр, бираз чашка формада болуп калды. Анан мындай ылдыйга ийилип турган бутак бул жакшы мөмөнү бербейт. Күнгө бышкан эмес, анан майда да атат. Ушуларды кыскартып коюш керек да. Анан мына арасына карап кетип атат. Ушуларды да алып коебуз. Азыр мынакей жакшы чашка формада болуп калды да. Ортосуна кеткенди алып койдук, орган бутакты алып койдук. Азыр мына жарымы бүтүп калды азыр. Эми нар жагын бутайбыз эми. Эми сиз бутасаңыз. Ооба. Az avay. Так, отырса берейин да. İçige карап келет, алып койсоңуз буларды. Sıra alıyorsun. Алар мына кыска бутактарды кыскартпай эле койсо болот да, буларда мөмө бишир болот. Катуу өсүп аткандарды мыналарды учуучунан чиркип койсоңуз. Бар дагы. Ооба, ушуларды. Кармап тур. Орлуу бутак ошо. Мунаны жарым алып коюш керек мынакей. Шабдалыны. Коркпостон жарым алса болот да. Анан бүт мөмөсүн алса болбош керек. Onda dekor tutalsın da öyle gitkenlerin evine ağrı oldu. Üstün bakıldı tiyet, memleket tiyet demişsin de. Кандай эс? Tutalsın da ama öyle. Üçte mi? Ona jetpey, ağrı oldu oldu. Ona meme öyle anlamda. Азыр эми биринчиден биз тергенге оңой кылдык, күн тийгенге оңой кылдык. Ичинде шамал жакшы айланат. Бул эски классикалык форма болуп эсептелет мына азыр. Шабдалыда. Анан бул жерде бир нерсени сөзсүз пайдалансаңыздар жакшы болот турушуңуздар. Мына ушундай формада да кылсаңыздар болот. Анан запаска алуу деген түшүнүк бар да. Мына быйыл мөмө берсе, мунан запаска алып коет мына. Күн тие турган бүчүрдү мынакей. Мындай кыркып койсоңуздар. Мынакей. Буну запаска алып койдук деп эсептейли. Бул быйыл мөмөнү алсак, кийинки жылга мына өсөт. Мына күн тийсе жакшы. Бул өсөт дагы. Кийинки жылга бул мындай кыркылат. Бул мөмө берет кийинки жылга. Ошентип очеред менен мына ушул бутактарды алып кетсе болот запаска алууду. Азыр көрдүңүздөр мынакей. 50% бутагын алып салдык. Мына ал дагы ашыкча экен. Мына ичине карап кетип коебу мынакей. Мына ушул дагы ашыкча. Алып салдык. Коркпой эле шабдалын 50%га чейин кыскартса болот да. Бекта эмеде келер үстүнкү баг барго. Misal bunu tiyip durma oldu dekor. Nasıl gitti? Мыналарды алып коюш керек да. Ичине карап кете тургандардычы. Анан шабдалыны сөзсүз түрдө жайында май-июнь айында бутасаңыздар, мына ушундай проблема болбойт. Азыр ичине карап кеткен бутактарды алдык го мына жердегилерди. Эртең жазында бу жерден ызылдап дагы бутак чыгат. Ошол жайкы бутоо деп коет, жашыл бутоо. Ошо ызылдап чыккандарды жумшак болот, пакта сыяктуучу. Мындай эле. Мындай эле. Кайсына? Telefonunu surap atat. Ой, мейкина мен тартып берген. Дастан ала келчи. Алды саткан беришсе сөчүп